тең. Mal. Саламатсыздар, урматтуу биздин коноктор. Афган согушунун ардагерлери. Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу Дыйкан орто мектебинин окуучулары. Бүгүн биз тарыхта болуп жаткан белгилүү даталуу күндөрдүн бирини белгилеп турабыз. Биздин советтик жоокерлердин Афганистандан чыгарылгандыгын 33 жылдыгын белгилеп жатабыз. Кымбаттуу окуучулар, силердин алдыңарда мына ушул Ооган согушунун ардагерлери биздин ардактуу агайларыбыз Курбанбеков Абдыкаровбыз, Айдаров Абдыкайым агайыбыз, ошондой эле Баймурзаев Асылбек агайларыбыз отурат. Агайлар, куш келипсиздер. Бардык окуучулардын, ошондой эле мугалимдердин, жалпы эле жамааттын, элдин атынан сиздерге бардыгыңыздарга ийилип таазим кылабыз. Бар болуңуздар, оорубаңыздар, ден соолугуңуздар бекем болсун. Дайыма биздин алдыбызда ушундай биз сыйлаган кадырлуу адамдардан болуп жүрө бериңиздер. Дагы бир жолу куш келипсиздер. Балдар, азыркы сөз кезегини биздин кадырлуу айлыбыздагы инсандарыбыздын бири, мына ушул Ооган согушунун ардагери, ошол кан күйгөн согушту өзү көрүп келген биздин агабыз Курбанбеков Абдыкаровбузга берип койсок, агай, сөз кезеги сизде. Кол чаап коштоп турабыз. Рахмат.
Урматтуу Дыйкан орто мектебинин коллективи ушу бизди сыйлап чакырганыңар үчүн чоң рахмат. Бардыңарга чындын сөйлөп узун өмүр каалайм. Ушул согушту силер көрбөгүлө, дайыма тынчтыкта жашагыла. Ушул согушту көргөн акыркысы биз болойлу. Жакшы окуп, элге, мамлекетке кызмат кылган жаштардан бололу. Рахмат. Рахмат. Агай, бар болуңуз, бардыгыңыздарга бекемден соолук, бардык ааламдагы жакшылыктарды каалайбыз. Азыркы кезек биздин Дыйкан орто мектебинин окуучулары тарабынан даярдалган концерттик номерлер, ошол номерлерге көңүл буруп койсоңуздар. Көркөм окуу. Саламатсыздарбы, урматтуу Афган согушунун ардагерлери. Сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздерге лира кружогун аттан чакан концерт тартуулайбыз. Чоку болот тоолордун бийиктери, чокудай бол кыргызымдын жигиттери, толкун болот деңиздин терең жери, толкундай бол кыргызымдын жигиттери дейт. Сиздерге чындын соолук каалайбыз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Ата журт деп калкан болуп турасыңар, ал улууну оттой болуп жанасыңар. Көңүлдү өткөргүлө ушул күндү, азаматтар, кут болсун майрамыңар. Летела с фронта похоронка на молодого пацана, а он живой лежал в воронке. Ах, как безжалостна война! И проходили мимо танки. Чужая речь, а он лежал и вспоминал сестру и мамку. Лежал и тихо умирал. Пробита грудь пыла наведет, и кровь стекла черный снег. А он глазами голубыми встречал последний свой рассвет. Ата журтту душмандардан сактаган, эл намысын бийик тутуп сактаган. Эр жүрөктө алган элер бар үчүн мен ар дайым сыймыктанам, мактанам. Тайманбас, артка кайтпас жокерлери, мекен үчүн жанын берип коргойт жерин. Туу тутуп, ар намысын бекем сактап, көзүнүн карегиндей сактайт жерин. Рахмат, кыздар, азаматсыңар. Анда азыр 8-Б классынын окуучусу Бекмаматов Бектемир Смуглянка деген ырыны аткарып берет.
Рахмат. Ушул Афган согушуна биздин советтик жоокерлерден көптөгөн жоокерлер барган. Билесиңер, тарыхтан окуп жатасыңар. Бирок мына ошол жоокерлерден 18-20 жаштагы жигиттерибиз, биздин агаларыбыз 15 миңден ашууну курман болушкан мына ошол согушта. Эч качан согуш болбосун, тынчтык болсун. Дайыма асманыбыз ачык болсун. Азыркы кезекте Катюша бийини көрүп койсоңуздар. Азыркы сөз кезегини биздин агайыбыз силерге тарбия берип жүрөт. Баймырзаев Асылбек агай сизге берип койсок, сиз дагы окуучуларга кеп кеңеш насааттарыңызды айтып кетсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Саламатсыздар, урматтуу мектеп жамааты, коллектив. Урматтуу коноктор, сиздердин бүгүнкү майрамыңыздар менен сиздерге чың ден соолук, узун өмүр, үй ичиңиздерге бактылуулук каалайбыз. Урматтуу окуучулар, бул бүгүнкү өткөрүлүп аткан иш-чара негизи советтик аскерлердин Афган жергесинен чыгарылганынын 33 жылдык юбилейлик күнү, эскерүү күнү деп айтылат. Ошол күн белгиленип жатат. Бул жерде Союз маалында силердей мектепте окуп, мектептен ары окуучуларга кирип турушунар жаш жигиттер, 18-20 жашта жаш жигиттер өздөрүнүн эр жүрөктүүлүгүнө, өздөрүнүн патриоттуулугуну, ошондой эле мекенге болгон, эли жериге болгон өздөрүнүн эр жүрөктүүлүгүн көрсөтүп, өздөрүнүн эң жогорку адамдык сапатыны сыноодон өткөрүп, ошол жерде кан төгүлгөн, от күйгөн, согуш апатта жүрүп келген эр азаматтардын бүгүн эскерүү күнү, 15 февраль күнү эскерүү күнү болот. Дайыма белгиленип келет. Быйыл ошол эскерүү күнү быйыл 33 жылдыгы белгиленип жатат. Бул боюнча бардык 15 Союз маалда 15 республикада эскерүү күндөрү дайыма өткөрүлүп келет. Эми чындыгында андай согуш эч качан болбосун,
soğuş apatı işlerde bol olsun. Sizlerge daima tinchlik, amanchilik qalaysiz. Shunday jirg'al turmushda yaxshi o'qib, yaxshi yurib, o'zingizning xohlagan kasbingizda iyesi bo'lib, yeli yeringizga, yeli yurtingizga yaxshi xizmat qilgan er azamatlardan, ulanqizlardan bo'lib, so'ngishlarga chin yurakdan tilakdoshmiz. Daima yeringizda tinchlik, amanchilik bo'lsin, to'qchilik, molchilik bo'lsin. Rahmat. Rahmat ağay, hazırkı söz kezegi bizden ağayımız askerdik sabaqlarını sizlerge ötüp жүрөт, daima dine tarbiyadan sabaq жақшы bilesiңер. Aydarov Abdықайым ağayımızda. Ağay söz kezegi sizde. Atanın uğulu boluş hurmat deydi. Elemi eldin uğulu boluş kımbat deydi. Mına sizlerden aldığınlarda hazır eldin bütünдөй Kırgız elinin Sovetler Soюзунун uğulları turат. Dağın bir jolo sizlerge tazim urmattуу ardagерлер. Rahmat. Men ayta turgan söz bir aytib qo'ydim, ne aytayın sözler. Mayli. Men dagı şunu nasip etken ekan tuz usursa ana şu ağaylarning qatarida bizlar borib, şurada 2 yil o'sha yerda xizmat qildik. Bu eldimda aytganda sizlarga bunda жаңы aytib beraylik shu. O'sha bizim Qadamjoy rayonidan boshqa oblastlarga qaraganda ham rayondan eng ko'p bizim ağalarning akalarning bor ekan. 274 Afgan soğuşun katılışçıları var, biroq hozir endi kelib o'tganlari var, başkaları var. O'shanda hozir 204 ta Afganist qapti Qadamjoy rayoni bo'yicha. Biroq boshqa oblastlarda, rayonlarda bizga Qadamjoydan hech kim jetmaydi ekan soni bo'yicha. Anan o'sha so'g'ishda misol uchun mana 11-klassda kecha ko'rsatdim armiyan nemesi bo'yicha, ese bo'yicha 15 mingdan oshun soldat o'lgan bo'lsa, bu degan so'z misol uchun bizning Qirg'izistonda 10,5 ming soldati bor ekan. Bo'g'oni. Tojikistonda 5 ming soldati bor ekan. O'sha 15 mingdan oshiq soldat o'lgan bo'lsa, значит Qirg'izistonning, Tojikistonning soldatini barligini qilib tashladi degan so'zda. Bunun ichidan daha qanchasi jaradar bo'lib, putudan, qo'lidan, boshqa joydan ajrab kelganlar daha saminda. Endi so'g'ishlar oxiri bo'lsin. Biroq mana bizda hozir nimamiz o'tib, nachar turib, bir o'tashg'ala Tojikiston bilan Qirg'izistonning granitasida. Biz endi mana uzoqda ekanmiz, bilmay aytib, yemen o'qib yuramiz, boshqa qilib yuramiz. Tojikistonga chekkach yotgan bizim ayollarimiz qanchasi qarchib shaharda boldarni olib kelib, Batkenga kelib qaytib borib o'tadi. Mana shunday to'lqinda ular bo'lsin, elimiz tinchlikda yashasın. Sizlarga den sog'lik qaram, o'quvlarga iyilik, shu tinch bo'linglar. Rahmat. Ağa endi baytan beri sizler dağın oşol жаштыгыңыздарды, oşol kan kuygan soğuştu estep turdunuz, bardığınızların көз алдыңыздарда болып turdu. Oşol ötüp ketken жаштыгыны, den соолугуну, өмүрүнü мекенге арнаган биздин агаларыбызды эскерип койсок, bir Kur'an okup koysanız. Ha? Al, al. Rahmat, tinchlik bolsun, жақшылық болсын. Ылайым эле мына ушул биздин балдарыбыздын келечеги кең, асманы ачык болсын, эч качан
согуш дегенди укпайлык. 10 классынын окуучусу Асылбек кызы Айкөл. Siz isteverin, sen yıldız acarım talaşkanı, sargaytıp ötkündüm baraktarın, sen günde sen çok dep çaratmadın, sınbadın sınırla jaraşkanı, sizde dep çürüktü kanat bağı. Gelecekdeki çağırmasılar için alsın. Elmirbek ağazdın Жалғыздық деген çağırmasını tanıtmışsın. Şamalı belin bermettin, çabırgap çürüp tekdedip, karolsuz kalgan kayıktay, hayır kuş canım men kettin, karab kayradan seni samap, güttüm
Рахмат. Қыздар, өнеріңер өркіндей берсін. Еш қачан соғыш олжа алып келбейді екен. Соғыш дайыма жоғыту, соғыш дайыма қиыру, соғыш дайыма қапалықты, өкінішті, азаны, жамандықты алып келеді екен. Ошондуктан еш қачан соғыш болбосун, тынчтык болсун. Жалаң ғана жақшылықтарды угайлы. Азыр биздин алдыңарда Мамасыдыков манап ағаңар турат. Ағабыз дагы ошол ооган согушунун катышуучусу. Агай, сиз дагы ошол биздин окуучуларыбызга Кудайга шүгүр булар жакшы, тынч заманда жашап жатат, тынч заманда жашап жатабыз. Тынчылык эле болсун. Сиз ушул биздин өспүрүмдөрүбүзгө кандай кеп кеңеш, насааттарыңызды айтып кетесиз? Ушуларга бир жакшы насаатыңыздарды айтсаңыздар, балдар дагы сиздерди көрүп, жакшы тарбияларды алат деген ниеттебиз. Сөз кезеги сизде. Кол чаап, коштоп турабыз окуучулар. Саламатсыздарбы? Декан орта мектебинин агайлары, эжекелери, окуучулары. Не учпайсыңар? Же агайларыңардан, же эжекелериңерден саламатсыздарбы деп айтканда саламатчылык деп жооп бергиле. Анан саламатсыңарбы? Декан орта 3 жолу кайталасыңар. Дагы бир жолу. Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы? Bizler mede ura, ura, ura деп koyalım. Dıra деп koyalım. Oşon üçün sizlerge dekan orta mektebiçiler, bardыңар, kızlarım, baldarım, sanar, neverilerim sizler. Ağaylarga, ejekelerge, sizlerde okutkan ağaylarga, ejekelerge birinciden үй бүлөлүк денсаулык каалаймын. Ana şu 11. klasslar бар bu жерде? Жок bu. Sizler бүтүрүүчү классыңар. 9. klass каерде турат? 8. klass kayerde turadi? Ura degileci. Ura! Ura! Ha böyle жақсы. Azamatsınlar. Gelecekte bağırdığınlar şu kızlarımsınlar, ballarımsınlar.
Uşu жақсы оқығыла, ата-энеңердин үй бүлөдө айтканын кылгыла, эжекеңердин айтканын кылгыла, класс жетекчи, завуч, директор баардыгы жақсы окугула. Азыр мына окуу эмеси жанданып калды. Мурдагыдай эптеп септеп эмес. Азыр өзүңөр аракет кылгыла. Билбегениңер. 5 барбы? 4-чү? 3-чү? 2-чи? 2 болбосун. 2 болбой, аракет кылгыла. Аракет кылып жакшы окуп, илим билимдүү болуп, баардыгыңар бир кесиптин ээси болсоңор, эң бир жакшы болот. Сол ата-энеңерге, өзүңөргө, келечектеги турмушуңарга эң бир жакшы бир турмуштун бир тиреги болот. Ден соолугуңар кандай? Кандай кемчилдигиңер бар? Кемчилдик жокпу? Баардыгың жакшысыңарбы? Жакшы анда. Мен силерге ушу кааларым ушу ар дайым аман болгула. Ушу Декан орто мектебинин бүтүп, жогорку окуу жайларга, орто окуу жайларга барып бир кесиптин ээси болушуңарга мен тилектешмин. Мына ушу 11 классыбы? Канча жигитсиңер? 7? Кандай сабактарды өтүп атасыңар? Физкультура, военный дела өтүп атасыңарбы? Рукопашный бойду билесиңерби? Азыр айтка чыгасы бир таякты карматайын, үйрөтөйүн, же пычакты эмегил үйрөтөйүн. Билесиңерби, билбейсиңерби? Үйрөтүп атабы мугалимдериңер? Үйрөтүп атат. Ошон үчүн мугалимдердин айтканын кылып, силердин мына келечегиңер кең, мына бүтүп атат экенсиңер. Кудайга шүгүр. Жакшы окугула, жаман окуңар, аракет кылып, ортого жеткиле, ортоңор алдыңга жетип, бир кесиптин ээсини тандап алсаңар, келечектеги бул өзүңөрдүн турмушуңарга ушу жашоого болгон эмеңер, аракетиңер болот. Аракет кылгыла, жалкоо болбогула, жакшы окугула. Жакшы окуйсуңарбы? Жакшы окуйсуңарбы? 5 болобу? 4? Молодец. Рахмат. Бардыңарга бакыт тилек кылайын. Айга, мугалимдерге, бардыгы. Силерге дагы чоң рахмат уюштурганыңарга. Биздин тилегибиз ушу. Рахмат, сизге дагы бекемден соолук каалайбыз. Дагы бир жолу бардык мына ушул жаштардын атынан ийилип сиздерге таазим, урматтуу биздин ардагерлер. Кол чабыңыз. Анда аганы көрүп үйүнө өсөт дейт, Ушул биздин агаларыбыздын байтан бери жакшы кеп кеңешин уктуңар балдар. Мекенчил болгула деп жатат. Дайыма адеп башат саламдашкыла деп жатат. Ата-энени сыйла, улууну урматта, дайыма кичүүнү ызатта, жакшы болгула деп жатат, Алтынга алмашкы сөздөрдү айтып бердиңиздер биздин ардактуу ардагерлерибиз. Дагы бир жолу сиздерге чексиз таазим. Кол чабыңыз. Рахмат. Бүгүн ушул биздин Чакан Афган согушунун ардагерлеринин урматына ошол советтик аскерлердин чыгарылгандыгынын 33 жылдыгынын урматына арналган салтанаттуу кечебиз аягына чыкты. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бар болуңуздар дайыма. Ушундай биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Жалаң гана жакшылыктар болсун, тынчтык болсун. Рахмат бардыңыздарга. Азыр биздин ардагерлер менен сүрөткө түшсөк макулбу? Анда кол чаап турабыз. Рахмат дагы бир жолу. Hazır. Ana galla.
Tartsın da. Durdan. Ve durdan. Tartı alsın. Oldu.